Ассаламу алейкум бир туугандар. Жана мен хейтерлерим дегендей. Акыркы бой боюнча айткым келип атат. Просто түшүндүрүп коюм келип атат. Көп элдер жазып атышат, Адико текебер, там өзүн аябай эле сезип алган, ошон үчүн утулуп калды. Мени лично тааныбай туруп ушундай деген сөздөр айтылып атат да. Анан жанагыны чочтуп, мен монтуп жалтантып койгондон кийин, утулуп калгандан кийин аябай хит болдум окшойт. Бирок ал сөгүнгөн болчу да магачы. Мен любой эле адам менин ордумда болсо, бул ошондой эле кылмак да. Угуп турдум, бес кууп турам, кыйналып турам. Жана жерде мен аны уруп эле салгым келди. Мазафака деген сөздү баарыңар түшүнсөңөр керек. Ал деген бизге өтө неприятный сөз да, туурабы? Ошондуктан аны уруп салгым келди, бирок жалтантып эле койдум да. Боюм срыв болуп кетпесин, боюмду көп адам күтүп атты эле, өзүм да күтүп аткам. Анан буга чейин бойдун алдында мен травма алып калган болчумун. Лыжадан травма алып калгам. Анан акча керек. Билесиңер, спортсмендерди эле аябай эле жыргап жашабайбыз. Жанагы соперник эле мен үчүн өтө оңой болчу. Кенебей койдум, мен ошибкам. Бут эле коем дедим, бирок Аллах таалам ушуну каалабаптыр. Өзүңөр видеону көрсөңөр керек. Лоу-кик тепкенден кийин бутум чыгып кетти. Ошол моментте мен крестообразный связкам мурун үзүлгөн болчу экен. Боковой связкам менен задний минис синистерим дагы полностью кетип калыптыр да. Ошон үчүн жаман көрбөңүздөр, ойлобоңуздар мен текебер деп. Эч кандай текебер эмеспиз. Көбү просто күтүп аткан окшойт менин поражениямдычы. Аябай эле хейтерлер да көбөйүп кетти. Мындайча айтканда активим да көтөрүлүп кетти. Эч кандай өзүбүздү текебер, өзүбүздү аябай башкалардан бийик алып жүргөн адам эмеспиз. Жанагы жерде жалгыз кыргыз мен болдум, бүт байыстын арасында кореец, бразилец. Просто элге ушундай көрүнүп калыптыр да. Баарыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Биз обязательно кайтабыз, Кудайым буйрса күчтүү болуп. Азыр на данный момент ушу кичине травмам бар. Операциядан чыктым. Иншаллах жакында восстановление болуп, обязательно күчтүү болуп кайтабыз. Баарыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Чоң рахмат.